Рахмат, Азат Окозович. Мирбек Турдубекович бар mı, жоқ mu? Бар, а? Бұл Чоңалай районының мамлекеттік администрация басшысы Аким. Мага жеткен маалыматтар боюнча, мына ушул Айсан жоопкерчиликтелген мекеменин жетекчиси жазып атат мага. Ушул жерди арендага берүү боюнча сөзсүз түрдө айылдык кеңештин депутаттарынын чечими керек деп. Бирок мыйзам боюнча сиздер өзүңүздөр ишкерлерди колдоо боюнча силер деген ошондой лицензиясы бар адамга, чалгындоого бар адамдарга шарт түзүп бериш үчүн, силерге деген налог түшүш үчүн, силердин өзүңөрдүн дагы ушул финансылык чарбаңарды көбөйтүш үчүн силердин өзүңөрдүн укугуңар бар экен. Но бирок ошого карабай, негеде силер ошо чечимди күтөсүңөр. Айылдык кеңештин чечимдери, айыл өкмөтүнүн кеңештин депутаттары чыгармай чыкты, бул ишке эч кимге уруксат бербейт экенсиңер. Абдулдабек Назарович барбы, жокпу? Ошондойбу? Жооп бересизби, урматтуу Аким Мирбек Турдубекович? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Кундузбек Кошалиевич. Бизде башында айыл өкмөт тарабынан ушу недоразумение болгон, айылдык кеңештин чечими керек деп. Азыр эми кийинки токтом мыйзамдарда айылдык кеңештин чечими керек болбогондугуна байланыштуу биз талап кылган жерибиз жок, талап койгон да жерибиз жок. Бул жакта эң негизги көйгөйүбүз бизде акыркы чечимди Институт сейсмологиядан ноябрь айында алып келген. Атайын комиссия ушул жерине барганда, ушу барып көргөнгө активы бар участка кылганда мүмкүн болгон эмес да. Анан азыр ошо комиссия чечимге келгенбиз. Кудай буюрса 2025 жылы май айында жол ачылса, жеринен барып көрүп, биз жолду чечип беребиз. Бул биздин райондун администрациясында кызыкчылыгында ишкана иштеш керек. Жаңы жумуш орундары болот. Мирбек Турдубекович, сиздин жумушка дайындалышыңызга урматтуу Садырнур Кожоевич өзү кол коет. Туурабы? Анан силердин эми кызматтык милдетиңерди аныкташ үчүн биз сөзсүз түрдө ушу жогорку кеңешке алып келип комитетте талкуулашыбыз керекпи? Эмне үчүн буга чейин силерге кат баргандан кийин ушуну чакырып, өзүңөрчө талкуулап койгон жоксуңар? Бул эмне деген жоопкерсиздик? Ильяс Азбекович, силер каякта барып атасыңар? Биз сөзсүз түрдө ушу силердин милдетиңерди ушул жактан чечиш керекпи? Мага кат келгенде мен силерге жөнөттүм катты. Кат барды силерге. Эмне үчүн реакция кылган жоксуңар? Мына силердин ушундай шана кылыңардан жергиликтүү райондук деңгээлдеги аткарылып аткан иштердин бардыгы артка кетип атат. Бюрократизация болуп атат силердечи. А эгерде өзүңөрдүн милдетиңерди так билбесиңер, ал жака эмне болуп атасыңар иштеген анда? Кызматтык милдетиңерди так билгенден кийин чечимдерди чыгарып, өзүңөр эле мамлекеттик администрацияга акча түшүш үчүн булар жөнүнө барып казып бербейт да бардыгын. Силерге сөзсүз түрдө бул силер кызыксаңар болуш керек. Силер кайра булардын артынан ээрчишиңер керек. Ээрчип ушулардын баары шарт түзүп берип, кандай дагы эмне кылып берейин? Керек болсо кайсы жерге дагы эмнени уюштуруп берейин деп чуркашыңар керек да силер артынан. А кайра булар бизге чейин даттанып атат. Биз силерди ушул жака келип комитеттен келип талкуулап атабыз. Эмне деген бул? Жоопкерсиздик. Мен сунуш берем. Урматтуу Ильяс Азбекович, мындай бюрократизацияны жок кылыш үчүн биринчи пример кылып, мына Акимге азыр чара көргүлө. Чара көрүңүздөр мында. Ошону күрөт эткен ошол Акимдин орун басарына. Кызматтык ийгиликти өткөргөн дагы мага жооп иретинде эмне чара көргөнүңөрдү мага өзүмө кат түшүндүрүп бергиле. Азыр мен ойлойм, бул мен уже мына Айсан жоопкерчиликти чектелген ишкананын жетекчиси Абдулбек Назаровичтин сөзүн мен айтып койдум окшойт уже. Бардыгын эле. И мындан кийин впредь такого, чтобы не повторялось. Өзүңөрдүн милдетиңерди так аткарып жасасаңар болот экен го. Мына азыр келип алыптыр, биз эми муну катты алгандан кийин ана сүйлөштүк, анан силер буга чейин сүйлөшүңөр керек болчу. Катты алам эми сүйлөшүш керек болчу. Ошондо айтат эле мага, кайра катты жазат эле магачы. Бул маселе чечилди, мына маселенин өзү оң жагына чечиле турган болгондо, бул жолу болсо бизге шарт түзүп берип атышат, буну караштын кереги жок депчи. Мен ойлойм, бул сөзүңүз барбы? Жооп бересизби сиз? Жооп бериңиз. Жооп бериңиз анда.
уруксат берсеңиз. Кунузбек Кошалевич, бул жерде ошол бизге ошол ишкер кайрылгандан кийин ошол жанагы процедура трансформацияга деп анан кийин макулдашуулар мекемелерден процесс кетип калгандан кийин биз анан кийин бул жерде жердин анан кийин баягы багытын такташ үчүн биз дагы тийиштүү өзүнүн мына тармактык агенттик кызматтардан алабыз, Кыргыз Гипроземден ошол жерден таш же таш жайыт маалымат келип калгандыктан жайытты трансформация кылыш керек да. Азыр эми ошону биз таштыкын тактап, бул жерде баягы процедура кетип калгандыктан эми баягы биз жок токтотуп тур дебей эле ошол корутундаларды алып келгенден кийин бир аз кеч болуп калды. Биз сиз айткан тапшырманы бул жерде комиссия түзүп, жерине барып, ишкер менен чогуу муну карайбыз. Анан кийин эмнеге ошол айылык кеңешке буну баягы жөнөткөн дагы бир тактап сизге маалыматын кошумча беребиз. Ильяс Азбекович, сиз айтып аткан сөздүн менске трансформация тууралуу же болбосо жердин категориясын алмаштыруу боюнча маселе көтөрүлгөн жок. Маселе ошол өзүңөрдүн милдет, укуктук милдетиңерди так аткарып, ошол жерде бул Айсан жоопкерчиликтеги ишкананын жетекчисине айтышыңар керек болчу. Биз азыр муну бүтүп беребиз, бирок маселе силерге арендага бериш үчүн биз айылдык кеңешке жөнөтпөйбүз муну. Биздин өзүбүздүн укугубуз менен гана чечип беребиз сизге деп. Муну айтышыңар керек эле силер. Айылдык кеңештин депутаттары ал жерде ар кандай сөздөрдү айтат экен. Муну карайбыз, карабай коебуз деп күн тартибине алып койсо болду, чоюп жүрө берет экен булчу. А элдер деген аякта деген пул төлөйт, суу төлөйт ал жергечи. Бирөөнүн чөнтөгү менен ишиңер жок болуп атат силердинчи. Анан сурооңдон өтүп кетсе кайра келип бияктан мен природа баштайт анан. Сурооңор өтүп кетти, кайра кокус коебуз депчи. Мына ошого окшош маселе бул бирөө эле эмес, силерде көп экен мындайчы дагы. Ошону мына сизге азыр дагы бир тапшырма, Ильяс Азбекович. Ошону барып карап чыгыңыз. Кайсыл жерлерде ушундай жеке ишкерлер иштейм деп аткан жерлерге, бюрократия болуп аткан жерлерде токтоткула. Бизде ар бир тыйын азыр, ар бир мамлекетке түшүп аткан, налогко түшүп аткан тыйындын бардыгы эсепке келип, мына ошон үчүн мына азыр мамлекетте кичине бир аз өнүгүү болуп атат. Социальный объекттер курулуп атат ошол жерге. Башка дагы иштер курулуп атат. Муну силер жардам бербесеңер анан эмне? Ким баш керек ал жака? Ошон үчүн силер ошол жака дайындалгансыңар. Мына азыркы айтып кеткен жанагы начальник милициядагы ошол ГАИден эмне үчүн уруксатыңар жок деп аткандын, бул өзүнүн компетенциясына кирбеген ишке барып аткан үчүн буга дагы кызматтык иликтөө жүргүзүшүңөр керек. То есть бунун бардыгы эмне деп атат? Бунун бардыгы эптеп бир тыйын өндүрүш керек да. Ой, сен тийиш бере койчу, биз сага тыйын берели дегенге жеткириш керек болуп атат да. Бул биринчи, экинчиси мен сунуш берем. Биздин комитеттин атынан министрлер кабинетине кат жөнөтүп, ушул боюнча толук маалыматты иликтеп, анан бизге комитетке кат аркылуу жооп берип коюшуна. Калган маселелер уже бир айтылды. Мына азыр бүгүн бияктан чыккандан кийин урматтуу Ош облусунун президент ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ильяс Азбекович, сизге тапшырманы дагы айтып коеюн. Муну боюнча иликтеп, жана айыл өкмөткө жөнөткөнсүңөр, айыл өкмөт да өзүнүн кызматтык укуктарын билбеген үчүн буларга дагы кызматтык иликтөө жүргүзүшүңөр керек. И впредь мынау жалпы ошол мынау жана 20-дай дедиңизби? Ошол боюнча дагы бир өзүңүз аким барып иликтөө жүргүзүшүңөр керек экен. Опрос деп коет го, видео социальный опрос кылышыңыз керек экен. Кандай адамдар, кайсы мамлекеттик кызматкерлер келип тоскоолдук кылып атканын бир көзөмөлгө алышыңыз керек экен да бул боюнча.